Senin жумагың. Карышкыр менен жети улак. Илгери токойлордун биринде кичинекей жыгач үйдө бир эчки улактары менен жашаган экен. Эчки токойго тамак издеп көп кетчү экен. Улактарына минтип айтчу экен. Эч кимге эшикти ачпагыла. Токойду ач карышкыр аралап жүрөт. Эчки кайтып келип эшикти кагып ырдайт. Кичинекей улактарым, балдарым, ачкыла эшикти, ачкыла. Апаңар келди, сүт алып келди. Кичинекей балдар дароо эшикти ачып, энесин кое беришет. Ал аларды тамактантып, кайрадан токойго кетет. Карышкыр мунун бардыгын угуп алып, эчки токойго кеткенде акырын эчкинин үйүнө барып ырдай баштайт. Кичинекей улактарым, балдарым, ачкыла эшикти, ачкыла. Апаңар келди, сүт алып келди. Кичинекей улактар жооп беришти. Биз сени угуп жатабыз, бирок сен энебиз эмессиң. Биздин энебиздин үйүнү башкача. Кет, карышкыр, кет. Эчки кайтып келип эшикти кагып ырдайт. Кичинекей улактарым, балдарым, ачкыла эшикти, ачкыла. Апаңар келди, сүт алып келди. Кичинекей балдар дароо эшикти ачып, энесин кое беришет. Алар энесине карышкыр кайтып келип кеткенин айтып беришти. Ал аларды тамактантып, кайрадан токойго кетет. Кетип жатып дагы эскертет. Эшикти эч кимге ачпагыла. Эчки кетери менен карышкыр үйгө чуркап барып, тыкылдатып, ички үн менен ырдады. Кичинекей улактарым, балдарым, ачкыла эшикти, ачкыла. Апаңар келди, сүт алып келди. Улактар карышкырдын үнүн бул жолу тааныбай калышты. Эшикти ачышты. Карышкыр үйгө кирип, балдарды бат эле сугунуп алды. Бир гана улак аман калды. Ал мешке жашынып калды. Эчки үйгө келсе, эшик ачык. Ал эми үйдүн ичи бош. Мешке барса, бир улагы чыгат экен. Ал энесине болгон окуяны айтып берип, эчки аябай ыйлап мындай деди. О, менин балдарым, кичинекей улактарым, эшикти эмнеге ачтыңар? Ач карышкырга жем болдуңар. Муну уккан карышкыр эчкиге: Сен эмне деп жатасың? Мен сенин балдарыңды жеген жокмун. Эчки болсо карышкырды мүйүздөрү менен сүзүп жиберет. Карышкырдын тарсайган курсагы жарылып кетет. Кичинекей улактар баары жерден секирип энесине чуркашат. Алар кайрадан бактылуу болуп жашап калышат экен.